Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматкерлеринин жана муниципалдык кызматкерлеринин күнүнө карата Мамлекеттик башкаруу академиясында болуп өткөн салтанаттуу жыйында элге көп жыл эмгеги сиңген кызматкерлер төш белгилери жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Кыргыз мамлекетибиздин жалпы аймагында эмгектенип жаткан, өзгөчө эл менен тыгыз байланышып жаткан биздин кызматчыларды бүгүн биз атайын сыйлоо боюнча чечим кабыл алганбыз. Албетте бул мындайча айтканда өтө дасыккан, өтө мындай жакшы бир жыйынтыкка жетишкен кызматчыларды биз тандап алдык. Коюлган милдеттерди так аткарган жогорку кесипкөй кызматкерлердин эмгегинин бааланышы алардын мындан арыда талыкпай иштеп, жарандардын укугун, эркиндигин, кызыкчылыгын сактап жана коргоодо чоң дем күч болоорун билдиришти. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта мен 98-жылдан бери иштеп турам. Мына уже бүгүнкү күндө 20 жылдан ашып калыптыр. Мен өтө бүгүнкү сыйлык алганыма ыраазычылык билдирип атам. 20 жыл ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта өтө кыйынчылыктарды дагы көп иштерди дагы биз ушундай башыбыздан өткөрдүк. Анан бүгүнкү сыйлык мен үчүн өтө ыйык болуп отурат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган бул иш-чарада Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси менен 76 кызматкер жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын отличниги төш белгиси менен 57 кызматкер сыйланышты. Динара Мамаева, Темир Рыскулов, Кутмандан көрсөтүүсү.